Окуу жайдагы маанилүү жана кызыктуу маалыматтардын бардыгы Үмүт телестудиясынын бүгүнкү чыгарылышында. Саламатсыздарбы? Студияда Айганыш Туратбекова жана кесиптешим Артур Тойгонбаев. Алгач бүгүнкү маалыматтардын орчундуларынан. Киноакадемиянын билим алуучулары студенттик спектакльдердин 4-чү республикалык жаңы ысымдар фестивалында мыктылыгын көрсөттү. Ош мамлекеттик университетинин 2 студенти президенттик стипендияга ээ болду. Үч жүздөн ашуун жеткинчек университетте өткөн Балаты майрамына катышты. Ушул жана башка маалыматтарды алдыда кененирээк баянdoого өтөбүз. Ош мамлекеттик университетинин 2 студенти президенттин стипендиясына ээ болушту. Тактап айтканда, окуу жайдын тарых факультетинин студенти Мадина Сүйүнбаева жана медицина факультетинин студенти Жанара Жаркынбай кызы. Бул 2 студент университеттеги 30 миңден ашуун билим алуучунун ичинен өздөрүнүн ар тараптуу мыкты көрсөтүп, айырмалангандыгы үчүн аталган стипендияга сунушталган. Алсак сүйлөө Аземи өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда 25 декабрда Ала Арча мамлекеттик резиденциясында болуп өткөн. Эске салсак, республикадагы 160 миңден ашуун студенттин ичинен президенттик стипендияга 69 студент татыган. Киноакадемиянын билим алуучулары студенттик спектакльдердин 4-чү республикалык жаңы ысымдар фестивалында мыктылыгын көрсөттү. Тагыраагы 2 номинация боюнча жеңүүчү деп табылды. Аталган фестиваль Бишкек шаарында болуп, аны Маданият жана туризм министрлиги менен Кыргызстандын театр ишмеринин союзу биргеликте өткөргөн. Мында киноакадемиянын студенттери Чынара Калыбекованын Наристенин чаңырыгы спектаклин коюшкан. Бул спектакль калыстар тарабынан жогорку бага татып, жалпы команда мыкты дебют деген наам алса, киноакадемиянын 1-курсунун студенти Аруна Алымбай кызы мыкты актриса деген наамга татыды. Сыйлыкты Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова тапшырган. Бул жылы университеттин жатаканаларында жаңы жыл майрамы өзгөчө шаң менен белгиленди. Алсак номер 4-чү АБ жатаканаларындагы майрамдык кечеге проректорлор баштаган жаамат барып, жашоочулар да куттукташты. Ошондой эле таланттуу студенттер тарабынан концерттик программа тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө мыктыларга белектер тапшырылып, кече кызуу нукта уланган. Кененирээк сюжетте сөз болот. Жүздөрүндөгү жылмаюу менен жаңы жылды жатаканадан тосуп жаткан студенттер. Алар бирге жашап жаткан достору менен жаңы жылды мына ушинтип жатаканадан эле майрамдап башташат. Анткени окуу жай жетекчилиги мындагы жашоочуларга ар жылы майрамдык салтанат уюштуруп келет. Ал эми кезектегиси номер 4-чү АБ жатаканаларында орун алды. Жатаканалардагы майрамдык салтанатты жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн бүт даярдыктар көрүлгөн. Ага ылайык шакын концерттик программа тартууланып, студенттик жашоого байланышкан тамашалар көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, көңүлүн көтөрдү. Аны менен катар эле окутуучулар да майрамды куттуктап, ыр белек кылышты. Студенттердин бардыгы майрамга жакшы, даярдык өтө сонун. Биз ошол Ошмунун 1-чи, 2-чи, 3-чү 4 АБ, 6-чы жана 7-чи жатаканалардын бардыгында жаңы жыл тосуп атабыз. Студенттик күндөрдүн эң бир кызыктуу көзүрмемдери жатаканада өтөт. Буга байланыштуу алар ар бир жаңы жыл майрамын өзгөчө белгилөөгө аракеттенишет. Мындан улам кеченин жүрүшүндө көңүл ачып, ырдап, бийлегенден сырткары аяз атадан өзгөчө белектерди алышып, кубанып турганын айтышат. 1-курстардын студенттери үчүн бул абдан чоң жаңылык, абдан чоң майрам. Анткени бул биздин 1-курсубуздагы бир эң жогорку эсте каларлык, ушуну өзүнүн кызыктуу күнү менен эсте каларлык күндөрүбүздүн бири. Ошондуктан биз аябай жакшы кубанычтуу болуп атабыз. Бүгүн майрамдык маанай өтө сонун. Себеби дегенде биз жылдын мыкты бөлмөсүнүн номинациясын утуп алдык. Себеби дегенде бизде бул номинацияны берген себеби биздин жатаканада ошол эң жакшы бөлмө биздики болгон себебинен биз эң жакшы бөлмө номинациясын утуп алдык.
Биз ОШМУнун студент болгон үчүн сыймыктанабыз. Жаңы жылдык кечеге окуу жайдын проректорлор баштаган таланттары куттуктап келишкен. Мында жыл жыйынтыгы чыгарылып, жашоочуларга жылдын мыкты бөлмөсү, эң таза бөлмө жана жасалгаланган бөлмө наамдарын ыйгарып, турмуш тиричиликке керектүү белектерди беришти. Эскерте кетсек, мындай жакшы жашаан ар жылы өткөрүлүп келет. Ошондой эле бул самалык окуу жайдын бардык жатаканаларында уюштурулду. Зиягүл Болот кызы, Талант Нурдинов, Үмүт телестудиясы. Алгачкы жолу теология факультетинде Чыңгыз Айтматовдун жумалыгы болуп өттү. Иш-чара 5 күн бою уланып, Залкар жазуучунун өмүр жолу чыгармачылыгы боюнча түрдүү таймаштар уюштурулган. Алсак бүт ааламды калем менен багынткан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары адамзатты табият менен таттуу мамиледе болууга, адамгерчиликке, мекенди сүйүүгө үндөйт. Буга байланыштуу жазуучунун чыгармаларынын жаштарга тарбиялык маани-маңызы зор экендиги айтылат. Ал эми жумалыктын жыйынтыгында мыкты баяндамаларга, конкурстардын жеңүүчүлөрүнө атайын сертификаттар берилген. 300дөн ашуун жеткинчек университетте өткөн Балаты майрамына катышып, түрдүү белектерге ээ болду. Жаңы жылдык салтанат окуу жайда эмгектенген кызматкерлердин балдарына уюштурулган. Мында негизинен 12 жашка чейинки балдар чакырылып, майрамдык концерт тартууланды. Тагыраагы кечени жомок каармандары коштоп, түрдүү оюн зооктор жана кызыктар орун алган. Белгилей кетсек, мындай иш-чара профсоюз комитети тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Ректордук бал 2019 майрамдык иш-чарасы 600дөн ашуун студенттердин катышуусунда өткөрүлдү. Майрамдык кечеде өзгөчө концерттик программа орун алып, ыр-бийден сырткары оюн зооктор уюштурулган. Ошондой эле лотерея ойнотулуп, баалуу белектер ыйгарылган. Мындан сырткары салтанатта кеченин ханыша менен ханзадасы тандалып, сыйлыктар тапшырылды. Төмөнкү видео түрмөктөн ректордук балдагы кызыктуу эрмемдерди көрсөңүздөр болот. Ош мамлекеттик университеттин студенттери билим менен гана чектелбестен эс алууда унутта калтырышпайт. Буга байланыштуу бүгүн ректордук бал 2019 майрамдык иш-чарасы шаарыбыздын Олигарх ресторанында уюштурулууда. Андыктан биз менен болуңуз, кызыктын баары али алдыда. Майрамдык кече бул жылы өзгөчө шаң менен өткөнүп турат. Тагыраагы көңүл көтөргөн ырдан тарта бий бийлеп чер жазууга келген студенттер кызыктуу оюндарга катышып, байгелерге ээ болмокчу. Бүгүнкү кечеде студенттердин мыкты эс алуусу үчүн 30 стол даярдалып, үстүнө бүт түрлүү даамдар коюлган. Кошумчалай кетчү жагдай бүгүнкү майрамда 600дөн ашуун студент катышуусу күтүлүүдө. Ayta verse, iyiliklerinin esebi tükülmüş, men aytkandan kalganın azırı jetekçiler tüküldü. Anda mese baldarım, men sizlerge gelatkan жаңы жыл üçün bota vereyim. Gelatkan жылда studentlerden ümittü aktıganlar köp bolsun. Adep menen ıymandı saqtaganlar köp bolsun. Çet өлкөгө окууга каттагандар köp bolsun. OШMU деген окуу жайды эл аралык аренада
сақтағандар көп болсын. Ош мамлекеттик университетинде ректордук бал аябагандай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Бирок студенттердин көз карашында кандай азыр байкап көрөбүз. Бүгүнкү ректордук бал силердин оюңарда кандай өтүп атат? Майрамдык манаялар кандай? Сүйлөп койсоңар. Өзгөчөлүктөр кандай болду? Былтыркка караганда силерге жаккандары? Былтыр, к сожалению, келген эмес элек, быйыл келдик, бирок аябай сонун өтүп атат. Жагып атат. Жагып атат. Рахмат. Ректордук балга келгенде биз мындай өтө эле мындай сонун болот деп күткөн эмес элек. Баары эле ойдогудай ректорубузга ыраазычылык билдиребиз, анан студенттерге дагы экзамендерине ийгилик каалап кетебиз. Ошо баарына кирип келе жаткан 2019-жыл жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бардык студенттердин маанилери жакшы. Ректордук балга өтө көп студенттер келиптир. Студенттердин жаңы жылы менен куттуктайбыз. Жаңы жыл жакшылыктын, ийгиликтин жылы болсун. Университетибиз дагы көп бийиктиктерге жете берсин. Чоң рахмат. Ошол кирип келе жаткан жаңы жыл биздин Ош мамлекеттик университетибизге, жалпы Ош шаарына жана Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге бейпил турмушту жакшылыктарды көп алып келсин. Студенттерибиздин ден соолугу чың болуп, билим бийиктигине умтула беришсин. Жаңы жылыңыздар менен. Номері 423. Адымды Murat'tan almayın. Bakırın alın. Бүгүнкү кече ректордук бал аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Бул менин көз карашым эмес, башка студенттердин да көз карашы. Бүгүнкү кечебизде аябай көп конкурстар болду. Ар бир студент өзүнүн жеке чыган таланттарын көрсөтүштү, ырдашты, бийлешти. Бүгүнкү күн мен үчүн абдан мындай эсте каларлык күндөрдүн бири болуп жатат. Анткени мен бүгүн мисс боломду эч качан ойлободум эле. Бул күндү абдан чыдамсыздык менен күткөнбүз. Бул ректораттык бал мен биринчиден ошо мен окуткан ага эжекелериме терең ыраазычылык билдирем. Мен чындыгында мындай наамды алам деп күткөн эмесмин. Сиздерге дагы чоң рахмат. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жыл жаңырыгы ар бир адамдын жашоосуна жаңы кабар салат. Анткени ар бир адам, ар бир үй бүлө жаңы жылга жаңы максаттарды коюшат эмеспи? Анда ошол жакшы белектердин жартысы болгон кирип келе жаткан жаңы жылыбыз кут болсун. Кирип келген 2019 жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүзгө бакыт, күлкү, ишиңерге албан ийгиликтерди, өлкөгө өнүгүүнү, тынчтыкты алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен.
Ош мамлекеттик университетиндеги мына ушундай маалыматтар менен жылды жыйынтыктайбыз. Биз менен жыл ичи болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңырган жылда өлкөбүздө өсүп өнүгүү тынчтык болсун. Жаңылыктар маалымат программасын таныштырып, студияда Артур Тойгонбаев жана Айганыш Туратбекова болдук. Амандыкта көрүшөлү. Достор, барыбызга белгилүү болгондой эле, ден соолук бул жашоодогу эң негизги нерсе. Анткени канчалык биз өзүбүздүн денебизге кам көрсөк, ошончолук көп жыл жашайбыз. Ошондуктан төмөндөгү кеңештерди аткарууга аракеттениңиз. Башкаларда өзүбүздө чын ден соолукта болушубуз үчүн колду жууп туруу аябай маанилүү. Мейо клиникасы кеңеш кылгандай, кол жууп ооруга чалдыкпоонун жана оорунун жайылышын токтотуунун эң жакшы жолу болуп саналат. Тазалыкты сактоо менен көптөгөн коркунучтуу дарттарды алдын алууга болорун эсиңизге салабыз. Маселен, өпкөнүн сезгениши жана ичеги инфекциялардын жайылышынан. Андыктан бөлмөңүздү така иреттүү кармоону адатка айландырыңыз. Ден соолукта болуу үчүн курака жараша жетиштүү кыймылдап туруу керек. Эгер жетиштүү кыймылдасаңыздар, жакшы уктап, ден соолугуңуз бекем, булчуңдарыңыз чың болот. Мында албетте мезгилсиз өлүмгө дуушар болуу ыктымалдуулугу азаят. Туура тамактанбай туруп, чын ден соолукка ээ боло албайбыз. Ага ылайык тузду, майды жана шекерди канчалык колдоноорубузга жана тамакты канчалык өлчөмдө жеп жатканыбызга көңүл бурганыбыз маанилүү. Тузду өтө көп колдонуу кан басымды жогорулатышы мүмкүн. Будильник шыңыраанда төшөктөн ыргып туруу зыяндуу. Организмдин ойгонуп, жаңы күнгө көнүүсү үчүн 1-2 мүнөт жата туруу керек. Бул үчүн ойгонор замат ушул күндү сизди күтчү, жагымдуу нерсе тууралуу ойлонуп, маанайыңызды көтөрүңүз. Сиз ушул кеңештерди пайдаланыңыз, сиздин өмүрүңүз оорусуз жана узак болору шексиз. Студентке кеңеш рубрикасын Анара Жамалидин кызы тааныштырдым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө.